Саламатсыңарбы, урматтуу 5 класстын окуучулары. 4 чейректин 1 сабагыбыздын темасы жашообуздагы маалыматтар деп аталмакчы. Билесиңер, азыркы замандын талабы бул маалыматтык заман болгонуна байланыштуу биз жашообузда кандай маалыматтарды кабыл алабыз, кантип аларды анализдеш керек, ошолор жөнүндө сөз болмокчу. Күнүгө мурда билбеген нерселерди үйрөнүп турабыз. Башкача айтканда, жаңы маалыматтар алабыз. Мектептеги мугалимдерден сөз түрдө биринчи маалымат ала турганыбыз бул мектептеги мугалимдер. Андан кийин бизде айлана чөйрө деп айтсак болот. Китептерден, журналдардан, гезиттерден, телевизордон, радиодон маалыматтар алабыз. Китептерден, журналдар, газеталардан биз окуу түрүндө маалымат алсак, ал эми телевизордон, радиолордон угуп жана көрүп маалыматтарды кабыл алат экенбиз. Үйдөгү ата-энебизден эң көп маалыматты биз үйдөн алабыз. Кыргыз элинде макал бар, куш уясында көргөнүн кылат дегендей, биз үйдөгү ата-энелерибизден маалыматты жашап кабыл алат экенбиз. Көчөдөгү же мектептеги досторубуздан маалыматтарды алабыз. Ал эми маалымат дегенибиз эмне деп сурап турган болсок, бул ар түрдүү булактардан алынуучу билим болуп саналат экен. Адам маалыматты кабыл алууда сезүү туюунун 5 түрүн колдонот. Биринчиси көрүү, экинчиси угуу, үчүнчүсү даам билүү, төртүнчү сезүү туюу, орусча айтканда чувство деп коебуз муну. Ал эми бешинчиси жыт билүү болуп, бизде 5 орган же болбосо 5 түрдүү маалыматты кабыл алат экенбиз. Эскерте кетсек, көз менен көрүү, кулак менен угуу, даам билүү тилдин жардамында, ал эми туюу, сезүү бул кол, бут аркылуу, дене мындай жалпылап айтканда, ал эми мурдубуз менен биз жыт билүү менен маалыматты кабыл алат экенбиз. Даам билүү жөнүндө айта турган болсок, бизде билесиңер, адам баласында орган жайгашкан. Тил деген орган ачуу, таттуу деген, туздуу дегендей тилдин жардамы менен маалыматты кабыл алат экенбиз. Көрүү менен биз эң көп маалыматты кабыл алабыз көздүн жардамында. Ал дегенибиз кандай эмне жайгашкан, кандай түстө, каяка бара жатат, кайдан келди деген маалыматты биз көздүн жардамында көрөт экенбиз. Ал эми кулагыбыз менен угуу, ар кандай сырттагы болуп аткан маалыматты биз кулактын жардамы менен угат экенбиз. Машинанын үнүн, куштун сайраганын, шамалдын болуп атканын, жамгыр жаап атканын биз көрбөйбүз. Мисалы болгону биз аларды кулагыбыз менен дагы угуу жардамында маалыматты кабыл алсак болот экен. Туюу, сезүү менен биз колубуз же болбосо жогоруда айткандай бүт денебиз менен сезебиз. Ар кандай ысык, мисалы үчүн суук же болбосо шамалдын багытын ушул колдун жардамында катуу, жумшак деген маалыматтарды биз сезүү органдарынан алат экенбиз. Жыт билүү боло турган болсо, биз мурдубуз менен көзүбүз жабып, кулагыбызды жабып кое турган болсо, биз мурдубуз менен жыт менен аркылуу маалымат алсак болот экен. Ширин жыт, мисалы үчүн ар кандай сасык жыттар, мисалы адамга жакпаган жыттарды биз мурдубуздун жардамында алат экен. Мына жогоруда айткандай эле, биз маалыматты кабыл алуунун түрлөрү: угуу кулак аркылуу, көрүү көз аркылуу,
жыт билүү мурун аркылуу, даам билүү тил аркылуу, ал эми сезүү менен биз бүт денебиз менен кабыл алат экенбиз. Мындан дагы бир жолу кайталай кетсек, ошол мурдубуз менен ар кандай жыпар жыттарды, гүлдөрдүн жыттарын, тамактын жыттарын көрсөк болот экен. Ал эми маалымат көрүү аркылуу биз телевидениеден башкадан газета журналдардан алат экенбиз маалыматыбызды. Даам билүү билесиңер, бизде калемпир ачуу экенин, торт ширин экенин, лимондун кандай даамы бар экенин, ар кандай жемиштерден дагы биз маалыматтарды ушул тил аркылуу билебиз. Сезүү туюу аркылуу жамгырдын жаап атканын, шам ысык экенин, мисалы үчүн күндүн нурун, кактусту колубуз менен карма башыбыз керек экендигин биз ушул сезүү аркылуу билет экенбиз. Ал эми угуу аркылуу, урматтуу окуучулар, мына сүрөттө көрүнүп тургандай, ар кандай наушниктердин жардамында, микрофондун жардамында, же болбосо көзгө көрүнбөгөн ырлар мүмкүн, мындай айтканда клиптери жок ырларды биз угуу аркылуу биз ошол жерден маалымат алат экенбиз. Мына урматтуу окуучулар, жогорудагы бүгүнкү темабыз маалыматты кабыл алуу, кандай сезүү органдардын жардамында кабыл алуу керек экенин көрдүк. Ушул менен бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыкталды.